Деге карабайт. Жок, менин эгер экинчи көзүм көрбөй калса, баламы ким карайт деп эле мен ошол нерсе мени көп ойлондурат да. Анан апам дагы эртең Мындай жаш баласы менен көчөдө калбасын. Жардамды берип коелу. Биз 5-6 рубль менен там бир сигарет деле чегип коюп атабыз туугандар. Мына жалпак тили менен айткандачы. көзүң тамырлары аябай кургап барайтыптыр, операция жасаат дегенде ошону уккандан бери негизи жашоом аябай эле Так. Туугандар, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Жалпы эле Москвада жүргөн кыргыз бир туугандарым, мусулман бир туугандарым, баарыңыздарга салам достор. Бул чыгарылышыбызда бир аз бул эжебизге жардам керек болуп атыптыр. Кайрымдуулук кылып коелу туугандар. Көп түкүрсө көл болот дейт. Максимально мен сиздерге азыр мындай айтканда информация алып беришке аракет кылам туугандар. Менде деле тил байлыгы андай эле чоң эмес, ошон үчүн болгонун болгондой мындай айта берем достор. Менчи туура эле мындай прямой сөздөрдү бере берем. Бул эжебиз, атыңыз ким дедиңиз эже? Алымкан эжебиз, Алымкан эжебиз кандай болуп келип калдыңыз Москвага ошондо мен түшүндүрүп бериши боюнча туугандар. Бул эжебиз бир кызыңыз бар экен, балам. балаңыз бар экен. Бир баласы бар экен, жаш баласы бар экен туугандар. Кандай деп айтса экен? Бир семьянын баласын багам деп келесиз, Кыргызстандан. Ооба, саламатсыздарбы кыргыз элим, мекендештер. Мен 2016-жылы эки бөйрөгүм тең иштебей калып, 2019-жылы эжемдин бир бөйрөгүн алып Бишкектен башка мамлекеттен врачтар келип бөйрөгүмдү алмаштырган. Ошол 3 жылдын аралыгында бул бөйрөктү пересадка кылыш үчүн 2,5 миллион талап кылынып, андай каражат бизде жок болуп, апам бар байлыгын сатып, үйгө деп чогулткан акчаларын баарын сатып мени операция кылат. Ошол бөйрөгүм иштебей жүргөн учурда менин бир көзүмдүн кан тамыры жарылып кетип, давлением көтөрүлүп, бир көзүм толугу менен көрбөй калган. Анан бөйрөгүм пересадка болот. Пересадка болгондон кийин мен көзүмө операция жасалыш керек деп бул жактан неме болгон, сүйлөшүлгөн Москва менен. Анан ал убакта 260 миң каражат суралган. Анча каражат жок болуп, мен турмушка чыгып кеттим. Турмушка чыккандан кийин балалуу болдум. Анан жолдошумун көзү 2 жолго түшүп кеттик. Жолдошума деле эч кандай нааразычылыгым жок. Баласына 5 миңден жардам берет. Анан мен бул көзүмө унутуп эле ушул бала менен алек болуп, Москвага элден бир жардам сурайын деп Кыргызстанда ойлондум. Бирок элге чыкпай эле коеюнчу деп, жүрө берейинчи, пешенеме жазганын көрөм деп жүрө бердим. Өзү негизи ириңдеп аткан. Кыргызстанда жылуу үчүн бизде анча билинбейт экен. Мына бир сөзүңүздү деме кылып коеюн. Сиз бул жерге бирөөнүн баласын багам деп, Мен бала багып, ооба, бала багам деп келгем. Ал жерден келишпей калдык. Анын үстүнө менга 3 бала караш оор болуп кетти да. 3 бала караш оор болуп, суукка мен бул жактан чыкканда менин көзүм ириңдеп кетет, бул жагымчы. Азыр жөн эле сыртынан протез эле жабып турат, ичи аябай ириңдеп кетет. Мен аны шприц менен эле сордуруп тазалап турам да. Негизи мен Туугандар, мына ушул жерде мен айтып кетейин. Эженин көзү азыр мындай карасаңыздар, мен деле көрүп биринчи мындай айтканда обычный эле көз да, мындай айтсачы. На самом деле бир көз, наркы көзү, оң жак көзүңүз экен эже, съемный экен. Туугандар, мына көз чыгат экен, кадимки протез деп коет. Мен биринчи жолу көрдүм мына эжени. Ошонун ичиден ириңдей баштаптыр. Буну азыр биз видеого чыгарып көрсөткөн болсок, туугандар, YouTube'дун өзүнүн правиласы бар. Туура түшүнүңүздөр, удалить этип салышы мүмкүн видеонучу. Паспортный данные, права, баягындай фамилия, имя, карточка и мындай нерселерди YouTube'га киргизгенге болбойт да туугандар. Мен отдельный видео снимать этип коем. Эгер кимге реально моундай ушундай болуптур деп ишенбейсиздер, мындай не дейт эле, подозрение кармасаңыздар туугандар, мен личкаңызга кыргытып коюшум мүмкүн. Мага жазсаңыздар болот. Или эженин деле номер телефону болот, экранга калтырып коем достор. Максимально репост кылып, эже Сбербанк картаңыз барбы эже? бар. Эмне деп чыгат? Алымкан Улукбек кызы деп чыгат. Алымкан Улукбек кызы деп чыгат экен туугандар. Экранда прямо жазылып турган болот. Номер телефон, карталары чыга турган болот достор. Менин картам жок ал жерде. Прямо эженин өзүнүн картасын коебуз туугандар, чтобы кийин дагы мен жактан дагы мындай. Мен өзү дайыма эле мындай бир айда бир ушундай жардам берип турабыз туугандар. Бергендерге берип атам. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, автоавариялар болуп атат, мындай кырсыктар болуп атат. Бир айда бир жолу мындай чыгарып турабыз каналдын акысын деле туугандар. Бир жолдан өзүмдүн картамды койгон эмесмин достор. Өзүңүздөр карап көрсөңүздөр болот. Бул эжебизге да максимально жардам берели туугандар. 1 рубль, биздин каналды Москва боюнча көрөт. 1 рубль, 10 рубльдан которсоңуздар туугандар, ушу эженин мындай жаш баласы менен көчөдө калбасын.
жардамды берип коелу. Биз 5-6 рубль менен там бир сигарет деле чегип коюп атабыз туугандар. Мына жалпак тили менен айткандачы 200 рубль которуп койсоңуздар чоң мындай соокко калган болосуздар туугандар. Мына көзү азыр на данный момент азыр экинчи көзүмө өтүп атат да бул жакчы менин. жакын алып келсең камераны. Көзүн көрсөтүп койсоң мындайда эчтеке болбойт. Мунун оң жак көзүңүздө мына көрбөйт да ошондо туруп. Протез да туугандар, бирок настоящий көзгө окшоп турат экен. Мен да өзүм таң калдым. Буну чыгарып азыр сиздерге көрсөтсөк, видеону на данный момент удалить этип салышы мүмкүн. Ошондуктан мен аны кыла албайм. Бирок номер эженин номер телефону болот. Эгерде чындап жардам бергиңиздер келсе, ар бир адамдын өзүнүн ичинен жүрөгүнөн туугандар, эч ким бирөөнү заставить этпейт. Бул эжеден жыргаганынан чыккан жок. Мага жардам бергиле депчи, муктаждыктан жардам сурап чыгып атат. Аял башы менен экен. Эркек болсо дагы бир жөн туугандар. Мага негизи бул чечимди кабыл алыш аябай оор болду. Негизи мындай элге жардам сурап чыгыш, бирок эми балам бар, балам үчүн жашагым келет. Ошол Кыргызстанда жүргөндө экинчи көзүнүн тамырлары аябай кургап барайтыптыр. Операция жасалат дегенде ошону уккандан бери негизи жашоом аябай эле караңгы болуп жүрөт да. Жардам беребиз, кыргыз эли эч качан мындай кайдыгер карабайт. Жок, мен эгер экинчи көзүм көрбөй калса, баламы ким карайт деп эле мен ошол нерсе мени көп ойлондурат да. Анан апам дагы эртең онунда операция болуп атат, апам дагы башынан оор. Операцияны өткөргөнү турат. Анан баламы кимге жалдырап таштап кетем деп ошол нерсе мени аябай өкүндүрүп атат да. Же балам менин жетелеген азыр аябай кичинекей, анан жаш эле туруп бирөөгө жетеленип калгым келбейт. Ошого кайрымдуу кыргыз эли мен жардам сурайт элем. 26-да, мына декабрда 26-га чыктым. Ошол 18 жашыман бери эле негизи оору менен алышып келейтам да. Билбейм эмне күнөө кылып койдум мынчалык. 18 жашыман бери эч ушул оорудан кутула албай койдум негизи. Азыр бөйрөгүм жакшы, бирок ошол көзүм аябай ушунчалык мен бунун оорусун айта албайм да, түшүндүрүп. Мен көрдүм өз көзүм менен туугандар. Көрсөңүздөр сиздер болот, мен если что личкага жазсаңыздар болот. Мен личкаңыздарга ыртып коем. Көз кадимкидей сёмный көз экен. Ичи ириңдей баштаптыр, а? Ириңдеп кеткен негизи. Өткөн негизи бул көзүмө өткөн. Азыр бул көзүмө биринчи лечение кылдырыш керек. Лечениеден кийин анан бул жагыма операция жасалыш керек да менин көзүмө. Ушул 2 жыл мурда 260 миң деген 3 жыл мурда балам азыр 2-ге чыкты. Азыр ошол бирөөлөр таластык бирөөлөр жасатып кетиптир, 600 миң кетет экен общий операция. Ишо менин бул жактан лечениям бар. Буга канча сурайт? Мен али аны консультация ала элекмин. Азыр барып консультация алганда эле акча керек. Анан азыр өзүм тапканыма күйөөм берген акчасын ушул баламанын эле ашпайт негизи, жетпейт деле мындай карагандачы. Балам 1 жаш 10 айлык болот. Мартта 2 жашка толот да. Ошол. Макул эже, ажырат болбоңуз. Кудай кааласа жардамды беребиз. Биз мына азыр Москва боюнча көрөт, максимально группаларга таркатып туугандар эжеге жардам берип коелу. Номер телефону болот, экранда чалып акыбалын сурап турсаңыздар болот. Жашаган жеринде эле мен калтырып кетем туугандар. Кааласаңыздар келип деле колунан учурашып эже ажырат болбоңуздар, хотя бы морально жардам берип. В общем, жардам берели туугандар. Ассаламу алейкум баарыңыздарга.